Анархан Алтымышева аттуу журналистибизден суроо келиптир. Сырттагы мигранттарга жалпысынан канча каражат бөлүндү? Кайсы мамлекетке канча акча кетти? Россияга бөлүнгөн 10 миллион сом аз эмеспи? Ал каражат кандайча бөлүштүрүлдү? Эми биз бөлүнгөн каражаттардын баардыгын консульстволорго, посольстволорго бердик. Ошолор аркылуу жардамдар көрсөтүлүп жатат. Мына кээ бир сайттардан чыга да башташты. Кээ бир биздин мигранттарыбыз ошол биздин элчиликтин кызматкерлерине берген жардамдарынын ыраазычылыктарын айтып, кээ бирөөнүн нараазачылыгын айтып чыгып атат. Мен ойлойм, эми бул баягы шартка байланыштуу, анан ошол кайсы бир өлкөдө жүргөн биздин жарандарыбызга байланыштуу болот да. Ошол берилген акча каражатынын суммасы. Эгерде кайсы бир мамлекетке берилген акча каражаты аз боло турган болсо, сөзсүз түрдө ошол биздин элчинин берген маалыматына ылайык биз дагы мындан кийин дагы акча каражатын карап берүүгө сөзсүз түрдө кайрылабыз деп ойлоймун. Ал эми суммасы боюнча буга чейин да айтылып жүргөн, менде азыр ал маалыматтар жок. Маалымат эски болуп калбаш үчүн мен азыр айтпай эле коеюн суммасын. Бирок баягы кайсыл жерге керек боло турган болсо, биздин өкмөттөн каржы министрлигине бөлүнүп жатат.